Мындай сындар карапайым калк тарабынан гана эмес, кодекстерди практикада түздөн-түз колдонулуп жаткан соттор, юристтер, адвокаттар, прокурорлор, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, көз карандысы эксперттер жана эч себепсиз ишмердүүлүгүнө камак салынып, токтоп калган бизнес өкүлчүлүгү, укук коргоочулар өңдүү адистер тарабынан да айтылып келди. Эң башкысы бул сын пикирлердин көпчүлүгү негиздүү болууда. Бирок ошол эле учурда соттук реформанын алкагында жазык сот өндүрүш системасын өнүктүрүүдө олуттуу жетишкендиктер болгонун айтышыбыз зарыл. Мисалы, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри, пробация сыяктуу институттар өзүнүн натыйжалуулугун көрсөттү. Ал тергөөнүн ачыктыгын жана объективдүүлүгүн жогорулатууга, адамдын укуктарын коргоого алып келди. Бирок ошол эле учурда кээ бир институттардын таптакыр жоголуп, же түп тамырдан бери өзгөрүп кетиши ошол эле жарандардын укугунун корголушун толук камсыз кылууга белгилүү бир тоскоолдуктарды жаратып, кылмыштардын бети ачылбай, элдин мамлекеттик органдарга болгон ишеничтерин жоготту десек болот. Буга мисал катары тергөөчүлөрдүн ашыкча жүгү көбөйгөндүгүн, ар бир арыз боюнча милдеттүү түрдө тергөө аракеттерин жүргүзүү керектигин, тергөө мөөнөтүнүн жоктугу, жазык ишин козгоо же баш тартуу институттарынын жоктугу өңдүү бир топ мисалдарды айта кетсек болот. Ушул жерден да кошумчаласак, арыздардын карабай калынышы, тергөөчүлөрдүн материалдык кызыкчылыкка тартуу окшогон көрүнүштөр. Мисалы үчүн бир тергөөчүдө жанагы жүктүн айынан көптөгөн 300-400 деген өндүрүшүндө иштер бар. Ал арыздарды кароодо жарандардын укугу бузулууда. Ошону менен бирге кандайдыр материалдык кызыкчылыктар менен тергөөчүлөр менен тил табышып, коррупциялык элементтерин пайда болгон белгилери да көрүндү да. Жаңы кодекстердин талаптарына ылайык тергөөчү жазык иштерин тергөөгө кетирген убакытка караганда анын бөгөт коюу чарасын тандоо, атайын тергөө аракеттерин жүргүзүү, шектүүгө кабарлама берүү сыяктуу аракеттерге көбүрөөк убактысын кетирип жатат. Анткени бул аракеттерди ишке ашыруу үчүн тергөөчү адегенде прокурорго, андан кийин тергөө судьясына барып кезек күтүп, өзүнүн аракеттерин мыйзамдаштырууга милдеттүү болуп жатат. Мындай процедуралар биринчиден тергөөчүнүн, экинчиден прокурордун, үчүнчүдөн тергөө судьясынын жумуштарын кескин түрдө көбөйтүүдө. Ал эми тергөөнүн негизсиз создуктуру, коомчулуктун нааразычылыгын пайда кылып, кылмыштардын бетин ыкчам ачууга терс таасирин тийгизип, укук коргоо тутумуна болгон көз караштын бузулушуна алып келүүдө. Жаңы кабыл алган конституциянын талаптарына ылайык башкы прокуратура мыйзам демилгелөө укугуна ээ. Ошондуктан жогоруда аталган көйгөйлөрдү чечүү максатында коомчулуктун, окумуштуулар корпусунун, соттордун, мамлекеттик органдардын, жактоочулардын, көз карандысы эксперттердин учурда колдонуп жаткан кодекстин авторлорунун катчуусу менен бир нече жолу жыйын өткөрүп, көйгөйлөрдү ачык талкууладык. Анын негизинде 2010 жылга чейин иштеп келген кодекске кайрылып келүүгө, учурда колдонуп жаткан кодекстерди толугу менен өзгөртүү чечимине келгенбиз. Урматтуу тегерек столдун катышуучулары, бул залда ошол жыйынга башкы прокуратурада 2 жолу жыйын өткөн катышкандардын көпчүлүгүңүздөр отурасыздар. Андан сырткары коомдук ишмерлерди ушул кодекске кайдыгер карабаган биздин адистер менен көп жолу талкууладык. Ошонун негизинде бул кодекстерди өзгөртүү, жаңы редакция же болбосо жазуу мезгилдин талабы экендигин чечип, жанагы жогоруда айтып өткөндөй прокуратура демилгени колго алып, биз аталган кодекстердин редакциясын жазып, андан кийин Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 31 мартындагы сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеши жөнүндө жарлыгынын негизинде атайын эксперттик топ түзүлгөн. Анын курамына ушул кодекстерди иш жүзүндө колдонуп жаткан мамлекеттик органдардын кесипкөй адистери, жогоруда сөз болгон кодекстин авторлору, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү киргизилди. Мындан сырткары биз эксперттик топтун курамына илимий чөйрөнүн, укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрүн жана көз карандысы эксперттерди чакырдык. Бул аянтча бардык кызыктар тараптарга ачык болуп, ар тараптуу сунуш, пикирлер айтылып, кеңири талкуулоого мүмкүнчүлүк берилди.